Көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга вакыт бар, анда вакыт чемпиондо. 2026 жыл. Бүгүн 5-сезондун 31 чыгарылышында биз сиздер менен кайрадан көрүшүп жатабыз. Биз жолуктук долбоору НТС телеканалы менен биргеликте 2026 жылга чоң максаттарды коюп, кайрадан сиздер менен көрүшүп жатканыбызга биз өтө чексиз кубанычтабыз. Албетте, 2 жумалык эс алууда бизге миңдеген чалуулар, миңдеген каттар. Биз жолуктук качан башталат? Мен талапкер болуп баргым келет, мен катышуучу болгум келет, өз бактымды тапкым келет. 2026 жылы өзүмдүн сүйүктүү жубайыма баш кошкум келет, турмушка чыккым келет деген каттар көп болгондуктан биз дароо эле эс алууну токтотуп, сиздер менен чогуу көрүшөлү, ишибизди уланталы деп отурабыз. Ал эми биздин катышуучулар бардыгы толук. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Албетте 5-сезон качан аяктай, дагы да болсо жаңы катышуучуларга орунлуктар барбы дегенге биздин алдыда турган номерлерге бекем редакция менен байланышыңыздар. Анткени февралдын башынан баштап, балким ушул күндөн баштап биз жаңы катышуучуларды кабыл алып баштайбыз. Бирок ушул катышуучулардан, 5-сезон катышуучуларынан ушул айым мага жагат, ушул мырза менен жолуккум келет, чайга чыккым келет дегендер болсо, дароо талапкер болуп келгенге шашылыңыздар. Анткени убакыт сиздерди күтпөйт. Бактыңыздарды кармаганга колдон келишинче аракет кылалы. Талапкер катышуучуларды биз күтөбүз кучак чайы. Сиздер экранга жакын келип берсеңиздер, биз баштайлы. Албетте биздин кайрадан эле баштан бери бизди колдоп келген биздин демөөрчүбүз чемпион чайы. Бүгүн менин кесиптешим Гүлназ Чыныбек кызы өзүнүн баягы гастролдук жумуштарына байланыштуу келе албай калды, бирок эмки жумада эфирде сизди күткөнгө биз аябай чыдамсыздык менен күтөбүз, Гүлназ айымды. Чемпион чайы бул Кениянын алыскы талааларында өзгөчө жалбырактардан, чөптөрдөн терилип даамдуу жасалат. Ар бириңиздер чемпион болуңуздар, ар бир үйдө чемпион чайы болсун. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга вакыт бар, анда вакыт чемпиондо. Урматтуу катышуучулар, эмне жаңылыктар, кимде кандай өзгөчө жаңылыктар бар? Дароо эле биз ушактардан баштасак деп эле. Эсен мырза менен Сымбат айымды чакырат турубуз балким, Ассаламу алейкум, Эсен мырза. Алейкум салам. Өзүңүз кандайсыз, мырза? Жакшы. Өзүңүз Сиз жакшысызбы? алып келипсиздерби? Баарыңыздарга салам. Сиздерде кандай? Бизде дагы деле процесстебиз азыр. Ортодон ушул биз каникулга тараганда эмне өзгөрүүлөр болду? Кандай жаңылыктар? 2-3 жолу жолуктук. Жаңы жылга чейин, анан жаңы жылдан кийин жолуктук. Пока дагы прям чече албай атабыз кыз жигиткечи. Аракетим кылып атам мен болгон түрдө. Эми ар жагын уже Сымбат айымга сөз береличи анда. Сымбат айым, келиңиз. 2-3 жол жолугуп турсуз. Саламатсызбы Канат мырза, саламатсызбы катышуучулар. Ооба 2 жолу жолугуштук. Эми таанышуу жакшы эле өтүп атат. Мындай пререкание деле жок эчтеке. Жакшы адам экен. Мырза шашып атабы кандай? Сиз эмнеден чочулуп атасыз, мырза? Кыз жигит көтөйүн дегем. Негедир жакындап айтабыз ага дейт да. Эми кыз жигитке да бат өтпөйт да. Жок, мындай ошол 3 жол жолуккан эмне жөнүндө сүйлөшүүлөр болду? Кандай өзгөчөлүктөр болду? Эмнелер бар ошондой? Видео барбы балким? Видео дагы бар, бирок аякта тилекке каршы Эсен мырза аябай эме
как опоздал. В общем, опаздывать этип келип, нормально эчтекеде тартылбай калды. 3 жол тең Фильмде деле көрбөй калды. Gözleri gülmüngöp janıp turgan, ıymany yüzünün tamıp turgan, özgöçö üyümdü jarık kılgan jar izdeymin. Aytkanıňa başı buğup turgan, kim dili menen bir meni süyüp turgan, ene kimdiň kaşynan ayttırbay bilip turgan. Biz yoluktuk milyondordun arasından, harnap sezim tazasından, başkaçasın bardığından. Tügeyim bol. Эсен мырзанын кылган мамилеси сизге жагып атабы негизи? Негизи ооба, мамилеси жакшы. Менин оюмча Эсен мырза кимге болсо дагы жакшы күйөө болуп берет деп ойлойм. Анткени өзүнүн ой жүгүртүүсү дагы жакшы эле экен. Мындай необремененный границами. Сизде эмне кармап атат деп ойлойсуз анан? Сиздин сөзүңүз айттыңыз го, кимге болсо да жакшы күйөө болот экен дегениңиз, анан ниетиңиз башка жакта. Билбейм, эми ошону чечише албай атабыз да, негизи мындай кичине татаалыраак болуп атат. Анткени окшоштугубуз дагы бар, бирок окшош эместигибиз дагы эми база. Келиңиз десем. Жолугабыз экөөбүз ошо 3 жол жолуктук, чечишебизди эле барабыз да экөөбүз тең эле точный, конкретный чечише албай эле тарап кетип калабыз. Негизи биз Сымбат айымдын аябай мындай так сүйлөгөн айым катары билебиз. Демек, чече албай жатсаңыздар, Сымбат айым сизде да кичине көңүл бар экен, ойлонуп жүрүптүрсүз да, Ошол кечөө кечинде үйгө барып кичине ыр жазмай чымыным бар да. Сымбат айымга ыр жаздым эле 4 саат. Көргөнүмдө көздөрүңдүн жалынын, урдап кеттиң жүрөгүмдүн жарымын. Сымбат айым укмуштудай сулусуң, жарктей түштү өчүп жаткан жарыгым. Гүлнар айымда суроолор бар экен. Келиңиз. Обычно Сымбат айым ачык да, мындай шайыр, ачык, азыр настроениясы жок, мындай жабык отурат да. Өзүңүздүн ичиңизде болгон чувстволоруңузду, сезимдериңизди мындай айта кетиңизчи. Мындай жолугуп, бирдеке өзгөрүштөр барбы? Внутренне сиз эмпатичныйсыз го, мен сизди жакшы билем да, кандай экениңизди. Негизи маанайым жок. Бүгүн мындай, в общем, причины нету. Билбейм, ойгонгондо эле ушундай настроением чөдө жок болуп калды. Ошон үчүн это никак не связано, Эсен мырза менен не связано. Эсен мырза менен эч кантип таарынткан жок. Негизи мындай таанышуубуз жакшы эле өтүп атат. Бирок сизге мен ойлоп атам, татыктуу бала келген окшойт деп, анткени сиз биринчи чайга чыкканда эле эгерде сизге туура келбесек токтотмоксуз да. Балким сизге убакыт керектир чындап. Негизи ушуну чече албай койдук. Менин оюмча, бирок мен дагы Эсен мырзанын убактын жөн эле алгым келбей атат да. Мындай кантип айтсам, не могу. Жок, сиз мындай болбоңуз да, адамдын көңүлүнө карап мамиле кылбаңыз да, сиздин өзүңүздүн жүрөгүңүз тугуңуз. Жүрөгүңүз эмне деп атат? Токтотуп атабы же улантайын деп атат? Эсен мырзанын убактысы, ал нерсеге карабаш керек. Сиздин деле убактыңыз кетип атат да. Негизи ооба, бирок эми адамда ичине эле вообще мындай жаман айтканым жок, аябай жакшы эле адам экен. Анан кийин мен өзүм мындай бунтарка болгондуктан, эми грубо говоря, может ушул жактан келишпей калсак деле ошого деле көзү жумулат экен. Бирок менин оюмча Эсен мырза аябай сонун күйөө болот. Тим эле аябай сонун күйөө болуп берет. Бирок менин эмес. Жок дегенде да кабыл алып көнгөнбүз, ооба дегенде да кабыл алып көнгөнбүз. Сен жок десең деле мен таарынбайм, ооба десең мага жакшы. Негизичи. Анан жок болсо как көчөнүн сөзүн бул эми так эле так айтып
жооп берсек, чечип алсак иштек болот мына да. жигиттен ушундай болуш керек ооба, да. сымбатты мен бул жакта деген биз эми кыздар сразу байкайбыз го бири бирибиздики мындай жактыруу сезим бар экен, бунда жок экен деп. Анан мен бул жакта Сымбат айым мындай бул мырзага, Эсен мырзага катуураак айткысы келбей, мындай жакшы адам экенин билип, экөө таанышып жүрүштү, бири бирин таанышты, анан кийин катуу айта албай, бирок ошо ичинде мен жок дегенден гана жоопту көргөн сыяктуу болуп атабыз. Тарс эле ачык эле айтсаңыздар туура болот деп ойлойм, Сымбат. Саламатсыздарбы? Мен айта кетейинчи, бул Сымбат айымга мурдакы эфирлерде келбей калдым да, анан негизи Сымбат айым өзү мындай Корей улутунда балдарга деп атканда Эсен мырза окшошуп кетет экен да. Внешность бар экен, сүйлөгөн сөзү ордунда. И недавно вот соц тармактардан да көрүп калдым, мындай баласы ак экен да. Сымбат айым да ушундай балдарды, мырзаларды жакшы көрөт да, баласы акчы. Анан Сымбат айым сага эмне жетишпей атат, ошону билбейт. Мындан башка мырза келбейт да. Азыр просто колдон чыгарып атасың, жакшы. Бой узун бала жетишпейт. Бой узун, баардыгы сон. Тамаша. Бул жерде саламатсыздарбы, мен айтып коеюнбу? Бул жерде Сымбат айымга баары эле мындай эметип атат да, жакшы мырза мындан ары келбейт деген бул туура эмес сөз го деп ойлойм. Болгону бул айымга мындай искра болгон жок да, мырзагачы, Эсенбек мырзага. Анан просто жүрөгүн оорута албайын деп, же көңүлүн калтыра албайын деп айта албай атат да, так эле берде жок эле болуп турат да. Анан кызга жабышып, айымга жабышып, бул жерде жаман сөздү айтыштын кереги жок. Сымбат айымга дагы сонун мырзалар келет. Анткени өзү яркая, сильная личность и бираз мындай типажы туура эмес болуп атат да, бул мырза, жанда мырза. Бирок ничего личного тармагыз, жакшы эмелер менен айтып атам. Ниет. Жон кечке күтүп отура бергенде кереги жок да. Мындай искра деп атпайсыңарбы? Мындай сүйлөшкөндөн кийин бир убакыт керек да, ошондо пайда болот да. Анан кийин өкүңөрдүккө бир аз эле убакыт болуптур. Каякта искра негизи? Дагы сүйлөшүп көргүлө, симпатия болот дегенде, чайга чыккыла. Ким айтып атат азыр? Мен айтып атам, болот. Мен атым болот. Ветер дует деп коем, ошо сквозняк кайдан болуп атат? Ассаламу алейкум, Канат мырза. Мен Сымбатты билем, мага айтып калган бир жагыначы. Мен мындай биринчи очередь внешкасына карайм. Мен Сымбат кичине бала кыял да, эркек кыял. Ошо бул кичине биринчи көз менен сүйүш керек да, потом уже Көз менен сүйдү да, ошон үчүн 4 жол жолугушту. жо бул талапкер келгенде делечи Сымбат башкача реакция болгондо артын карап типа недовольная болуп. Жок, недовольный болсо мен байкагам да, мен жанында отурган болчумун. Биринчи жолугуштан эле кетирмек, недовольный болсо. Жок, туура эмес байкаптырсыз. Саламатсыздарбы? Туура айтат, очкиңизди чечип койсоңуз, может туура байкайсыз. Саламатсызбы? Бир аз болсо да искра бар экен да. Дагы бир аракет кылып көрбөйсүңөрбү? Саламатсыздарбы? Мен негизи бир суроо бере кетейин дедим. Бул жерде мен искра көргөн жокмун экөөңүздөрдүн ортосунан. Балки мен туура эмес көрүп атам, Эржан мырза. Бирок экөөңүздөрдүн ортосунда мындай эч кандай искра жок. Мен сизге суроо берейин. Мисалы, айым да сизге баягы эркектин келечегин карап тандайт да. Эркек айымдын өтмүшүн карабанан тандайт да. Несин? Өтмүшүн, прошлый, короче. Сиздер ошондо эмнесин карап атасыздар? Мисалы, жакшы бала деген эле сөздөр чыгып атат. Прям идеальный сиздин сөзүңүзгө караганда. Бирок эмнеси сизге туура келбейт? Мындай конкретный нерсе барбы туура келбейт? Вопрос калып? Экөөңүздөргө тең. Прошлыйын караганда орустар что было, то было дейт го. Анан Сымбат айымдын мындай кандай десем, мен үчүн мындай канааттандырарлуу эле да. Андан башка эчтеке деп айткым келбейт. Жакшы кыз, ачык. Билбейм, үчүнчү жолугушуулар деле экөөбүз чечише албай койдук эч такыр. Мен көңүлүмдө ойлоп атабы. Мен Сымбатка айтып атпайм, ошол жок десе да, ооба десе да, мага айырмасы жок. Мен туура эле кабыл алам депчи. Анткени мунун да выборун уважать этем. Бул дагы менин выборумду уважать этет да. Ошол эле. Аябай жакшы бала болуп атат Эсен мырза сизге. Негизи көп кыздар аябай сонун балдарды жактырбайт да, анан деп өзүнө окшоп кыйкырышып, өзүнө окшоп реакция берген балдарды көп кыздар жакшы көрөт да. Эми табитине, балким сиздин табитиңизде ошондой бала керектир да. Аябай жакшы бала болгон үчүн Эсен мырза жакпай атат балким. Ошон үчүн келиңиз, чечим сизде. Ооба же жок, улантам же жок деп коюңуз, болду. Ашыкча сөздүн эле кереги жок.
Бул жашоо да сизде анда көңүлүңүз эгерде жакшы көрбөсөңүз, сүйбөсөңүз анда бирөөнүн көңүлүнө карап турмушка чыгып кетмек белеңиз. Ошон үчүн Котенокко карагандай эле карайсың го. Мне просто грустно это говорить. Токтотобуз го. Токтотосуз, Болду. Эсен мырза, буга сиздин. Негизи баягы чота сымбаттын эмесин айтсам да токтотобуз деп типа ара жолдо болуп атат окшойт. Мен дагы убакыт сурайт элем негизи. Биз мындай кылалы. Эркек биринчи кадам таштаган жакшы да. Молодец, кое бербе. Анда кызды суратмак белек. Биз мындай кылалы. Балким эгерде сиз ошол нерсени сезип атсаңыз, Эсен мырза, чындап элечи. Кийинки эфирге чейин да ойлонуп көрөсүздөр, Эртеңки эфирге чейин, Эртеңки эфирге чейин бир күн убакыт бар. Бир күн убакытта дагы бир жолу могул жерде отурсаңыздар, кыска эле сурайбыз Сымбат айымдан. Ооба же жок. Ошондуктан азыр орнуктан орнолоңуздар. Бизде дагы кыз жигитке өткөн Төлөгөн мырза менен Гүлкайырды чакырып коелу, келиңиздер. Биздин редакцияга келген маалыматтар боюнча Төлөгөн мырза менен Гүлкайыр жолукпаптыр. Анын себеби Гүлкайыр айым айылына кетиптир, ушундайбы? Бирок ортодон Гүлкайырдын көңүлү муздап жатыптыр, Төлөгөн мырза кайрадан аракетин кылып жатыптыр. Дароо эле биз ошол нерседен баштайлы. Себеп эмне болуп жатат? Келиңиздер. Саламатсыңарбы? 1-январда жолукканбыз, негизи ошондон анан кетти да. Нарынга кетти. Андан кийин байланыш үзүлүп калды десем деле болот. Чалсаң албайт, жазсаң жооп бербейт дегендейчи, кыска нуска. Бүгүн эле мындай жакшыраак, кененирээк сүйлөшүп атат окшойм Гүлкайыр менен. Чалбаганыңыздын себеби, жооп бербегениңиздин себеби? Саламатсызбы Канат мырза, саламатсыздар катышуучулар, кирип келген жаңы жылыңар менен. Биз болсо ошо 1-январда жолугуп, лыжага барганбыз. Ал жактан ошо эртесин эле мен Нарынга кетип калдым да, апам жаныначы. Ошол бойдон мен Төлөгөн мырзага түшүндүрүп айткан болчумун. Ал жакта конокторум көп, тияк бияка барып, туугандарыма жолугуп, ошол себептен көп жооп бере албай калдым. Ошол эле себеп боюнча жооп бере албай калдыңыз, Ооба. Мындай өзүңүз бирок сүйлөшкүңүз келип, мындай чалышкыңыз келди, СМС жазышкыңыз келип, мындай. Адам болот го эми, эки адам эки жака чыкканда бири-бирине болгон тарткан эме болсо сагынуу болот да. Негизи эле башынан айта кетсем, мындай башында мындай жакшы жылуу көрүнгөн да. Анан сүйлөшүп келгенде мага кичине келечектеги жолдошум катары такыр көрө албай койгом. Айта бериңиз. Ошон дайыма аны айтам, муну айтам деп жүрө эле ушуга чейин созулуп кетти да. Мисалы, Төлөгөн мырзаны биз сүрөттөп берели да, ар бири сүрөттөп берели. Бой десе бою бар. Гүлнар айым, сиз бир эмесин. Щедрый, кандай болот? Кечирип коюңуз. Түшүндүк, щедрый. Бирден мисалы сүрөттөсөңүздөр, могул мырза мисалы татыктуу эмеспи, мисалы үйлөнгөн. Тамаша көй. Скромный. Романтичный. Романтичный. Өтө жөнөкөй, анан чечкиндүү. Чечкиндүү, жигиттин эң биринчи маселеси жөнөкөй чечкиндүү. Юморной. Мындай токтоо мырза. Колу ачык, щедрый. Кеминдик деп. Чыныгы эркек деп ойлойм да. Өзү да ошондой. Өзү щедрый бала, брутальный, бою ошондой эле. Жок, жакшынакай мындай, мисалы төп келип турат да, баардык жагынан төп келип турат. Эми жигиттин бою да бар, бою эмес сүйлөгөн сөзү да орунду болуп атат, билимдүү болуп атат, баардык жагынан төп келип атат да. Балким сиздин кыялыңызда мырза кандай болуш керек? Балким Төлөгөн мырзадай эместир анда. Ошону өзүм деле түшүнө албай калдым да. Ошо эмнеси жакпай атат. Мындай вообще мындай жүрөгүмө мындай тартпай койду да. Канча убакыт болду тартпай калганына? Айтсаңыз мисалы.
негизи кыз жигитке өтө электе жакшы эле болуп аткан да, анан кыз жигитке өткөндөн кийин эле ошондой болуп калды менде. Мындай вообще мындай түшүнүксүз болду да, чындап биз өлө мындай бир сыгылып кеттик да уже. Мындай биз сизди башында аябай жакшы эле колдодук да. Биринчи, экинчи талапкерлер келди, Гүлкайрай мындай деп аябай мактап келдик. Анан бир талапкер ага чейин талапкер жаккан жок. Ага да макулдап колдодук сизди. Бул эми биз уже Төлөгөн мырзаны жездедей баштаганда сиз эмне болуп атасыз? Ошон үчүн мен мындай такыр түшүнүксүз болду да, мындай созулонуп эле, анан кийин билбейм же сыртыңызда сыртта азыр айтып алайын. Сыртта бирөө барбы, эч мындай ар кимдин ар кандай ою келет да. Сиз өтө мындай түшүнүксүз жана мындай эчтеке мындай түшүнүксүз эле нерсе кылып атасыз да, же так причинасын айтпай атасыз. Төлөгөн мырза да бакуш акыркы эки эфирден бери кабагы ачылбай эле отуруп келип атат. Биз мындай Төлөгөн мырза көнгөн эмеспиз. Сизди болушунча айым катары колдогусу келип атат, бирок мындай эч кандай түшүнүксүз эле ортого эле мына ушундай билбей атам, өзүм билбей атам деп эле отурасыз. Жөн эле бириңер убактыңарды алып атасыңар да. Мен бул жакта мынтип созолонуп калып эле жакшы көрүнөйүн деп отурган жокмун. Жок, жакшы көрүнбөсөңүз эле созулонуп атасыз да. Өзүмдүн жүрүшүм ушундай да. Жок, буга чейин мисалы үчүн сиз деген так билгенде, Төлөгөн мырза жаңы келгенде мисалы үчүн сизге сунуштаганда мен кыз жигит мамилесин өттүрдү, сиз так билдиңиз, так жообуңузду айттыңыз. Ал жакта созулонбой эле жашынакай жооп берип аткансыз. Акыркы чыгарылыштарда эч кандай бир так нерсе жок болуп атат. Сизде ошону сурап жатабыз. Акыркы күндөрү мен вообще мындай сүйлөшүм келбей калды да. Чынын айтсам мындай мага мындай тартпай атат. Жүрөгүм менен мындай сезбей атам да. Себептери эч кандай жок. Төлөгөн мырза аябай жакшы мырза. Мен ойлойм ушу Төлөгөн мырзага аябай жакшы айым жолугат депчи. Мен ошо Канат мырзадан, ошо редактордон айтайын деген болчумун да. Мен ордума ушу Төлөгөн мырзага алып, ошо жакшы жубайын бул келечекте ушул жактан таап кетсе деген ойдо болчумун да. Кыз жигитке өткөнгө чейин жакшы болчу баары деп атпайбы, анан кыз жигитке өткөндөн кийин аябай көңүл көп бурулуп, сиздин ошого внимание көп болуп кетип, ошон үчүн көңүлүңүз калып калдыбы же эмне болду? Гүлгө көбүрөөк суу куюп койсоң солуп калат дейт го, ошондой сыяктуу болуп калдыбы? Билбейм, ошондой да болуп кетти. Сизге тиешелүү күн. Көбүрөөк эле куя бербесеңиз. Бул туура сөз. Анткени кээде кыздын көңүлүнө 100% карап туруп алса дагы бала кыз качып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн кыздарга 100% да көңүл буруунун кереги жок. Ортону кармаш керек деп ойлойм мен. Балким ошондон болду деп ойлоп атам да. Көп болуп кетиши деле мүмкүн эмес го. Гүлкайыр үчүн мүмкүн көп болуп кеткендир, бирок бул деле өзү деле алдын ала эле негизи сактанып жүрдү жакшы эле. Эч нерсе алба, эч нерсе бербе депчи. Мындай эле сүйлөшөлү деп. Анан айтып атпайм, ушу көп эле убакыт өтүп кетти да, жаңы жылдан кийин сүйлөшпөгөнүбүзгө. Анан эмне себеп болот? Мүмкүн сиздин прошлыйыңыздагы бир баягы жакшы көргөн адамдарыңыз кайрылып атабы, оюңузду ошолор өзгөртүп атабы, кандай болуп атат? Эмнеге бул мырзадан бир мындайча айтканда жакшы байке катары билем да, мен эфирлерди караганда деле скромный, эч кандай Канат мырза айткандай мүмкүн вниманияны чересчур көп кылып атасыз. Золотая середина деген кармап нет эле берип туруш керек да. Мен башында эле айткам. Мен буга чейин вообще сүйлөшүп көргөн эмесмин, балдар менен мындай сүйүп да көргөн эмесмин. Ошого да мындай билбей жатамбы, кандай сүйүү деген эменичи. Ошо сыртта балким прошлый болгон окшойт, ошон үчүн эфирден кеткенге да даяр болуп атасыз да? Жок, болгон эмес. Төлөгөнгө ушундай сыяктуу өзүңө окшош бир айым керек. Гүлкайырга болсо айтылып аткан себеби харизматичный, там, не знаю, веселый, мындай бир калыпта эмес, башкача болуп туруш керек да ар бир күндө ар кандайбычы. Төлөгөн мырза болсо бир эле калыпта жүргөн мырза экен да. Жок, может быть, ошо Гүлкайырга что-то скучно стало из-за этого. Төлөгөн мырза менен аз канча кыз чайга чыккысы келип атат, харизматичный, бир калыпта жүрүп кеткен. Жок, бул жеке мен оюмда, мен өзүм көз карашымда. Биздин оюбузда андай эмес, кошулбайбыз биз туурабы бул ойго. Төлөгөн мырзада бүт баары бар болуп атат. Биздин көрүүчүлөр деле жакшы эле. Анда биздин айымдар эмнеге чайга чакырбайсың анда? Чакыргыла моменттен пайдаланып. Чындыгында сиздер өзүңүздөрдүн азыркы учурдагы отношенияңыздардын эң причинасын айтып берсеңиздер жакшы болмок да, себеби
ошону сурап, эмне себептен ошону конкреттүү түрдө болуш керек да негизи по идее. Могул жери жакпай жатат деп, же мындай жери. Мен айтып атам го ушу келечекте жолдошумду такыр көрө албай атам деп. Келечекте жолдошумду көрбөй эле деп сүйлөшүп жүрө бербейм да турабы. Ошондо мындай визуализация барбы? Мындай келечектеги жолдошум ушундай болуш керек деген бир ой бар да. Хотя бы ошону бир айтып койбойсузбу? Бою узун, кыска, семиз, арык. Иши кылып сүйүп калышым керек деди. Никеден кийин деле сүйө арнасам кандай болот десем жок деди. Мен никеге чейин сүйүшүм керек деди. Бизге жакында уже 2 ай болот экен. Таанышта жүргөнүбүзгөчү. Мен оюм боюнча сүйүү болсо уже пайда болмок деп ойлойм да 2 айга чейин деле. Негизи бул жерде сиз өзүңүз деле түшүнбөй жатсаңыз керек. Анан буга чейин сүйүп көргөн эмесмин, эч ким менен сүйлөшүп көргөн эмесмин деп, балким мамиледе опыт деп коет го, ошол нерсе жок. Жанындагы мырзасын дагы түшүнбөй жатабы дейм. Бирок сиз 30га чыгып калдыңыз, Ооба. Эми бул жерде мындай катуу айткан эмес. Бул жакта жашты улам айтып кереги жок да. Да, анысы бар, бирок катуу айткан эмес. Жашка карабайт да, любой жашка карабайт. 30 жашта, 40-50 жашта деле тапса болот, бирок бул жерде мен түшүнбөй жатам. Ушул убакка чейин таппай, башында айттыңыз, жолдошум катары эле көрөмүн депчи, бардыгы мага жагып атат деп. Ошону түшүндүрүп айттым го. Мындай эмне болуп калды? Башында баары жакшы болуп аткан, тааныштыкта жүргөндө деп түшүндүрүп айттым го. Келечекте күйөөңүз катары көрө албасаңыз эмне себептен кыз жигит мамилесине өттүңүз? Анда логично мындай сурайлычы. Кыз жигит мамилесине мен төлөгөнгө айткан болчумун. Бири-бирибизди да таанышып, жакшы билгенден кийин өтөлү дегенде өзү макул деп туруп, мага айтпай кылып койду да бул жагынча. Анан мен ошондо эле убакыт созбой токтотпойт белеңиз анда төлөгөн мырзанын убактысын албай. Дей алган жокмун. Негизи кыздарга түшүнбөйм да, мындай жакшы момундай мырзаларды колдон чыгарасыңар. Силерге көчө таптап, тамеки чегип, арак ичкен балдар жагат. Негизичи чын эле айтайын. Бездельник балдар бар го, жанагы эч нерсе колунан келбеген. Ошондой балдарды жагат да. Негизи туура айттыңыз, Нурлан мырза, мен дагы кошумча айтайын. Бул жерде возрастка асылбагыла деп атпайсызбы? Эми биздин возраст мисалы 30 деп коюңуз азыр. 30га келгенде сизде кичине поддержка алып кетейин, потому что 30га келгенде адам тандап калат, бир жери жакпай калышы мүмкүн. Бунуңуз жакшы. Бирок 30га келгенде бул айтып коет, сүйүү убактылуу дейт да. Азыр биз сүйүүгө эмес, мындай акылга баш ийип, адамды жарды тандасак аябай туура болот дейм да. Себеби экөөңүздөр аябай параздар, Төлөгөн мырзаны баарыбыз билебиз, биз эле эмес, эл дагы билет. Аябай жакшы, мисалы келечекте сизди бактылуу кыла турган мырза да. Ошого бул совет дагы бир ойлонуп көрүңүз. Бул жерде 30 жаш деп эле баарыңар айтып атасыңар. Эми жаштын айтыштын кереги жок го бул жерде. Ой, айтып көрсүнчү, эми ал жакшы айтса не, 60 көңүлү өзү болгон жок да. Көңүлү болгон жок. Буга чейин сүйүп көрбөсөңөр каяктан билесиңер деп атасыңар. Эми ошо сүйүп көрүш үчүн ошо дагы бир убакыт берсеңер эмеге мырзага. Келбейсе мен эмне кылайын? Жүрөгүмдү кыйнайынбы? Сен ушу төлөгөндү сүй деп. Гүлкайыр жок, мындай өтө мындай кызыктай эле бир ситуация болуп атат да. Гүлкайыр, эмне үчүн келдиңиз? Вообще түшүнүксүз айтып атасыз. Мен эч кандай мамиле куруп көргөн эмесмин. Азыр сизге ушундай сонун мына долбоор сонун мүмкүнчүлүк мындай сиздин жаныңызда мен чындай сиздин жаныңызда мен төлөгөн мырзадайын эле көрөм да, чындап. Гүлдүрөт десең гүлдүрөт, түз жүр десең түз жүрөт, сонун мырза да. Анан өзүңүз эле мен отношения болуп көргөн эмесмин деп эле такып атасыз. Это вообще эч кандай отмазка да эмес. Анан 30га чындап эле келип калдыңыз, айтылат да бул деле нерсе. Биз бул жака долбоорго ошол үчүн келдик. Анан вообще түшүнүксүз болуп атат да, Гүлкайыр айым. Чындап колдогуңуз келип атат сизде. Түшүндүрүп айтып берип атам да. 30га чыктым эле деп, мага жакпаган балага турмушка чыга берейинби или кандай? Жок. Негизи мындай деп коет да. Катуу тийсе кечирим сурайм. Өлөр адам жер тандабайт, карадалы эр тандабайт деп коет. Жок. Ошо сен ошо жок, биз сизди Гүлкайыр айым, сиз мындай туура түшүнсөңүз, сизди мындай возрастыңызды айтып кемсинтип же ылдыйлатуу эмес максатыбызчы. Сизге болушунча эле жакшылык каалап атабыз. Сиз ошону түшүнбөйт. Рахмат. Төлөгөн мырза байкуш мындай чындап мындай искренне мындай чын ички сезими мындай ачык жүргөн баарыбызга билинет да, сизди кыйнадыган жоксуз. Бирок ушунча убакыт өтүп эң көпкө созулган мамиле сиздердики болуп атат да, бул долбоордо. Анан туруп туруп ушундай айтканыңыз өтө бизге көп суроолор жаратат. Анан албетте 30 жаштасың деп деле айтабыз да. Баарынан ошо долбоорго келгенден кийин анан мен эч качан кылып көргөн эмесмин, анан коркуп атам деген нерсе аябай эме го. Тем более сизден эч кандай коркуп атам деп айткан жокмун. Мен келечекте жолдошумду көрө албай койдум деп атам. Хорошо. Өзүм ошо 2 ай сүйлөшүп көрөйүн, может бoluп кетет деген ойдо болдум. Болбой атат. Гүлкайыр айым,
сиз эми буга чейин балким драма көрүп, турецкий сериалдарды мен вообще көрүп, драма көрбөйм, көргөндө эми кар сериал же кинолорду көрүп, балким сиз ужас кино көрөт, ужас. Менин оюмча Гүлкайыр айрым мындай ушу жашка чейин келип бир идеальный адам издеп жүрөт да. Бирок идеальный адам жок. Балким сиз чыныгын айтпай атасыз да, бир какой-то бир аракети жакпадыбы, же мындай келбети жакпай калдыбы, же Болот мырза айткандай эле мындай сизге кандай мындай веселый адам керекпи? Эми анчалык эмес да веселый дегенде. Балким чындап эле Гүлкайыр айрымга кичине скучно болгон үчүн эле мындай токтотот да, веселый адам эмес да. Болот мырзанын сөзүнө кичине кошулуп кетем да мен деле. Кайыр, сиз бир прям серьезный отношенияга кетип атасыңар да азыр. Ошолдан азыр коркуп качып аткандайсыз да. Бул мырзаны, например, жаман көрөт деп ойлобойм да. Наоборот, сизге жагат окшойт, но сиз коркуп аткандайсыз да. Бул следующий этапка. Бул ответственность да чоң мындай. Сиз аракет кылып, наоборот, ошол корккон нерсеге кирбейсиңерби, дальше өтпөйсүңөрбү да, токтотпой мындай жакшылап карап, жакшылап сүйлөшүп дагы мындай. Азыр ким келсе да сизге качып бересиз да, определенный моментке мамилеңиз жеткенден кийин качып баштайсыз. Азыр ким келсе да, мындан даже бул мырзадан да жакшыраак адам келсе да ошентип качып баштайсыңар. Бул, не знаю, Төлөгөн мырза, мендер баарыбыз көрүп атабыз кандай сонун мындай аракеттерин кылып атканын, сонун жигит экенин көрүп атабыз. Бирок өзүңүздүн будущиңизге азыр дагы бир шаг жасапчы, мындай коркуудан чыгып, дальше преодолевать этип, ошол страхыңызды кетпейсиңер. Биринчи кризистер болуп турат го, мындай сүйлөшүп аткандачы, конфетно-букетный период өттү. Силердин конфетно-букетный периодуңарды көрдүк, аябай сонун болду. Романтика мындай сонун болду. Анан азыр ошол биринчи мындай сыноо болгондой болбой атабы деген суроо. Гүлкайыр айым. Жок, биз мындай сыноо болгондой урушуп кеткен жокпуз, же андай эме бизде болгон жок да. Чындыгында бул жерде баягы эфирден кийин деле сүйлөшөт элек да биз Төлөгөн мырза мененчи. Анан сизге койгон пландарды мага бир айтып берген эле да, бир сураганымдачы. Ошондо сиз мындай ойлоп караганда бир жакшы пландардын бирин койгон болчу. Анан ошого чындыгында эле внимание көп болуп кеттиби деп койдум да сиздердечи. Бирок чындыгында экөөңүздөргө бактылуулукту эле каалайм да. Негизи мындай ушундай нерселер болот, бирок ошону экөөңүздөр между собой ичара чечип алсаңыздар боло турган нерсе го деген. Сезим жок болсо обычно андайга өтпөйт го. Бул жактан Төлөгөн мырза мага айтпай кылып коюп атпайбы? Жок десеңер деле болмок да. Мен ал жактан жок дегенге даже ошондо сизде сезимиңиз вообще жок. Коркуп эле жок деп айткан жок. Кечирип коесуз. Элдин немеси менен элечи. Ошондо негизи ошондо кыз жигит сунуштаганын атканда башында айтпадым беле. Негизи айткам буга. Ушу жума деп да айткам. Болгону бул кое тур деген. Дегенде кое турбай эле кылам дегенде деп мындай эметип койгон да. Мындайча айтканда маалыматы бар болчу. Мен точно кыламбы кылбаймбы, бирок жума кылам деп мындай бир сөз чыгаргам. Ооба дегенде жок дегенде жообун алган эмесмин. Анан биякта ошо мен ошол убакта айткам да, кое тур да, мен сени жакшылап билип таанышым керек деп. Ошондо жок десең деле капа болмок эмесмин, анда мейли мындай дагы сүйлөшүп көрөлү демек мен. Негизи кыздарга эч түшүнбөйм. Мырзалар неме чечкинсиз болсо чечкинсиз чоюп жүрө берет дейсиңер. А чечкиндүү болсо да мындай жактырбайсыңар. Жок, мындай эртелеттиң депчи. Кандай мырза келет, туура келет сизге? Айымдардын баары Гүлкайырда эмес да. Жок, көбүнчө деп атам, статистика боюнча. Жок, андай көбүнчө эмес. Көбүнчө эмес. Сымбат. Мейли, түшүндүк, баардыгын түшүндүк. Төлөгөн мырза. Сыр түйүнүн дагы да болсо калып калган тиги сөз түйүнүн чечишип бир Гүлкайырды чайга чакырып дагы өзүмчө отуруп сүйлөшүп көрсөм деген оюм бар.
сурап берсеңер барып бир сүйлөшүп келсек. Чайлашып келсек. Эмне себептен? Бизден сурагыла. Эмне себептен бир гүл сары? Муну экинчи жолу берип атам Гүлкайырга. Бул мен. Негизи биринчи бар Гүлкайырга бергенде бул эмне дегенде бул мен деген да. Бул сен эмес, менмин деген. Бул Гүлкайырдын үй бүлөсү, ата энеси, жездеси, эжелери. Анан үй бүлөсүнө кошула албай аткан мен четте калдым да. Эми бул нерсеге албетте Төлөгөн мырзага 5 деген баа беребиз. Гүлкайыр, сиз дагы да ойлонуп көрөсүз. Сиз мен ойлоп атам, аябай чоң мүмкүнчүлүктү кетирип атасыз колдончу. Өтө туура эмес ойлонуп атасыз. Биз да албетте сиздин чечимиңизди сыйлайбыз. Төлөгөн мырза, эми жашоо кандай болсо ошондой кабыл алыш керек. Эгерде кийинки эфирде жоон айтам деп атпайсыздар, кийинки эфирде дагы айым ушундай эле бойдон кала турган болсо, демек бул сиздики эмес. Сизди мындан жакшысы күтүп жаткан болушу мүмкүн да. Ошон үчүн сиздерге уруксат, анда сыртка чыгып чай ичип келиңиздер анда. Кол чаппай турабыз, азырынча эчтеке жок. Бексултан мырза менен Мединаны чакырып коелу, келиңиздер ортого. Кандайсыңар, Канат мырза? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Бексултан мырза, сизде эмне жаңылык? Бизде да жаңылыктар бар. Биз дагы каникулларда, выходнойлордо бир да жолу көрүшпөдүк. Менин да иштерим болуп, бул айымдагы мындай бошобой графигибиз мындай бири-бирине келишпей калды. Ошол. Ошондо тилекке каршы мамиле уланбайт го деп ойлоп. Вау! Гүлназ айым качан келет? Эмне себептен уланбайт, Медина? Мен башында ошол көргөндө эле, видео рилстардан эле көргөм да, в жизни көргөн эмесмин, характери кандай дагы эчтекесин билген эмесмин. Ошол бир 4 жолу жолукса керек. Акыркы жолу ушу аттар менен свидание болгон. Вот, и ошо неме характерибиз разный деп ойлойм. Мен да ошо сымбатка кичине окшошпумбу деп, как у них примерно, да, ушундай чуть-чуть более, мне кажется, он более спокойныйраак. Сизге более мындай активныйраак керектер болуп атабы? Балким, но тем не менее, просто, может, характеры разные, и все. Ошол үчүн тартпай калдыңыз, э? Эми бул нерсе түшүнүктүү болду го деп ойлойм. Буга сиздин жообуңуз кандай? Мен кошулам, негизи бири-бирибизди жакшы эле тааныганга аракет кылдык, тааныдык. Бири-бирибизге анча мындай келишпейт окшойбуз деген ой болуп атат азыр. Бексултан мырза, эми сиз эмне кыласыз эми? Балким сиздин башка пландарыңыз бардыр. Ушуну дароо эле айтсаңыз болот ушул жерде. Негизи себептердин бири, дагы бир себеп бар болчу. Бул студияга бир айым келген да. Ошол айым мындай кызыгууну жараткан мага. Бирок ал моментте Медина пайда болуп калды. Медина менен таанышып калдык. Сүйлөшүп ошо ал айымды чайга чакырганга даярсыз? Ооба. Аты ким? Ал Берсонун Назик, Мугалим айым, Айза деген. Чайга чакырган. Медина, сиз тияка отуруп турасыз азырынча. Ушул убакка чейин экөөңүздөр сүйлөштүңүздөр беле? Жок, вообще. Жазышканда эмес. Вообще. Мен эч кимге мындай прям сүйлөшкөн эмесмин эч кимге. Инстаграмга подписаны бирөөңүздөр. Мен эми мындай совестливый адамдарга кирем. Мен бир айым менен сүйлөшүп атканда экинчи айымга тийише албайм. Мен туура эле да. Байкап жүрдүм бул айымды. Байкап жүрдүм, бирок мен айтып атам да карап койгон эле дейишкенде.
айткан ошо Бекмамат мырзадай красавчик бала эмесмин. Ошого корком мындай. Өзү ошо Медина менен сүйлөшүп атканда мындай некрасиво болуп калмак да мен тараптан бул айымга. Тура жок, ал жактан сизде такыр ката жок. Ошого мындай билгизбей, четтен мындай көзүн четимен мынтип карап коюп жүрдүм да. Эми бул таанышууда буга эч кандай таң калып, "Ой, болбойт андай, мындай" дебиш керек да. Балким Медина айымды деле ушул жерден чайга чакырып кала турган балдар бардыр. Болот мырза, Эржан мырза ойлонуп көрөбүз. Нурлан мырза, Нурсултан мырза, Бабур жөн эле коюңуз сиз. Балким ойлонуп көрөсүздөр. Чын бул деген таанышуу да. Таанышуу аламы? Турцияда эле. Экөөнү мындай парочка көрө аласыздарбы? Мен суроом бар да. Сиз деген ошо мен кечирип коюңуз эгер айтсаңыз, бирок укпай калган окшойм. Кайсыл моментте, мисалы үчүн деген көңүлүңүздөргө канча 1-2 эле жума болду да келгенечи. Айза айым экөө бир күндө келди. Ошондо эле сиз Айза айымды жактырып калдыңыз беле? Ооба, сиз айтканыңыз туура, экөө бир күндө келген. Көңүлдү бурдум дегеним туура болот го дейм. Мындай жактырып калды деп. Эгерде жактырып калсам, мен Медина айымды ошол моментте айтмакмын да. Бирок экөө чогуу келди, сизге талапкер келген күндө деле сиз бирок бир байкос алдыңыз ошондо. Бир байкос алдым. Эмне үчүн жазбадым, эчтеке дебедим, анткени ал убакта Мерболот мырза менен сүйлөшүп аткан. Ал мырза да мындай жаман мырза эмес да, мага жакшы мындай мен уважать этип жүргөн. Ал Мерболот бакедин тартып алсаңыз анда дагы экинчи Анда повезло деп койдум Мерболот мырзага. Бирок тилекке каршы өзүнүн бактын кармап алган жок. Мен оюм боюнча. Эмне үчүн бул суроону бердим? Анткени мындай да ой келип кетип атат да. Азыр деген сезон аяктап атат. Андан кийин эптеп кийинки сезонго өтүш үчүн дагы балким сиз Айза айымды чакырып аткандырсыз деген да ойлор бар болуп атат да. Жок, башында эле сүйлөшүп жүргөндө мен негизи общительный деп айтпадым эле башынан элечи. Анан Бексултан мырза да мындай жакшы сүйлөп атканда, мен эми просто эле мындай любезность деп ойлогом. Көрсө жактырып калган турбайбы? Бирок мындай жылуу сүйлөшкөн мен мененчи мындай суроо берсем жооп берип, видео тарталы десем бизди тартып коюп, Медина экөөбүздүчү. Бирок мен өзүм мындай лишний эч нерсени ойлогон дагы эмесмин. Болгону ошо любезный. Медина көңөрдө тартымыш болуп сизди карап жүрүп. Наоборот келсек болмоганда талапкер болгондо. Тамаша. Тамаша болот. Ошондой болсо жакшы болмокму? Тамаша. Жок, бул хайп эмес го дейм. Эми бул чай албетте макулдук бериш керек, ар бир айым таанышып көрүш керек. Экөө чындыгында отуруп чай үстүндө сүйлөшүп көрөлүк. Балким эртеңки эфирге чейин экөө так жооп береттер, Келгиңиздер анда төрдөн орун алыңыздар. Мындан мен ойлоп атам, эми Бекмамат мырзанын чечкиндүү катары биз эсептейбиз да, ошон үчүн ойлонуп атат. Бекмамат мырза ойлонуп атат, Мединаны чайга чакырсамбы? Ана жакта Бабурго эми ал Бабурго эчтеке кызыктырбайт Бабур мырза. Нурлан мырза да балким ойлонуп аткандыр. Жок, ойлонбой эле Бексултан мырзага суроо бергим келип жатат. Медина айымды эмнеге ыңгайсыз абалга калтырды? Акырын кетирип туруп анан сунуш киргизбейт беле деп Айза айымгачы? Медина айым ыңгайсыз абалга калган жок. Жок, эми талапкер болуп келип турса анан талапкердин жок, талапкер токтотподу өзү. Токтоткондон кийин, эгерде токтотпой туруп чакырса ыңгайсыз абал болмок. Дамир менен Адинайды чакырып коелу. Бул биздин талапкер менен катышуучу бир күндө кыз жигитке өтүп кетишкен. Ошондо Дамир мырза Турцияга деп путевка берип аткан, ошонун жообун берип коесуздарбы, көрүүчүлөрдү күтүп атат. Саламатсызбы, Канат мырза, жана ошондой эле жалпы көрөрмандар, жана ошондой эле биздин көрөрмандар көп турбайбы? Көчөгө чыксак эле баары эле Турцияга качан. Ушуну биринчи эле сразу чече турган момент экен. Ошонун жообун айта турган болсок, анын жообу жөнөкөй эле. Негизи барабыз. Просто аны Айдина айта берсин да. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Баарыңарды сагынып калыптырмын. Кандай салып келдиңиздер? Биз ошо Турцияга мен документим даяр болбой, загранпаспортум. Ошону күтүп аттык.
буйруса ушул жумада чыгып калат деген ойдобуз. Анан болуп калса, анан барып келебиз. Ким менен барабыз, кандай барабыз, аны ошол жака барганда көрөсүздөр да. Айтып бериңиз эми секрет кылбай. Эми ким менен барабызбы? Бекмамат мырза менен кайра эле. Дамир мырза калып калган деп кой биякта. Жок, булар барабыз десе бара беришсин. Бармагыла деп айтпайбыз. Эки курбу кызым бар. Ошолор менен чогуу сүйлөшүп, ошо пландап атабыз. Төртөөбүз. Ошондо 3 кыз менен баргантасызбы? Буюрса акчам көп кетет экен деп койсун, буюрса чымтыкты кармап. Буга не жол? Мамиле кандай, жакшы элебиздерди? Бизде мамиле өтө сонун, күндөн күнгө көпчүлүгү жана бизден алдын чыккандар бир да жолукпадык деди го. Биз подряд жолуктук. Күндөн күнгө жолугуп площадьтан чыкпай калдык. Биз жолуктун инстаграмында деле жалаң биз болуп кеттик. Негизи ал каникул болуп эми делать нечего, бул деле бош экен, мен деле бошоп калып, өзүбүз сүйүүбүздү күчөтүп аттык. Демек Турциядан келгенден той болуп калышы мүмкүн да? Ал жагын убакыт көрсөтөт. Мен эми ушунча баягы ысык мамиледе болуп, ушунча сонун уланып аткандай, мындан аркысы той эле болуш керек го дейм. Деген ойдо биз да. Чечкиндүү мамиле кылып атасыздар. Ийгилик каалайсыз, анда оруктан орун аласыздар. Албетте сиздердин кол чабууларыңыздар менен Зыйнат аттуу талапкер кызыбызды тосуп алалы. Кол чаап турабыз. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Келиңиз. Орундан орун алып бериңиз. Жигиттер дароо өздөрүн карман албай калышты. Ал эми бул бийкечибиз кимге келди? Алдыда көрө жатарбыз көрүүчүлөр. Саламатсызбы? Саламатчылык. Куш келипсиз? Куш келдик. Баарыңыздарга салам. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып бериңиз, канча жаштасыз, каяктыңыз, эмне жумуш менен алек болосуз? Атым Зыйнат, 23 жаштамын. Таластан болом. Эмне жумуш кыласыз, окуйсуз же? Окууну бүтүрдүм. Азыр жумуш издеп жүргөн убагыңыз? Жок. Жумуш же жолдош издеп? Ооба. Жумуш же жолдош? Өмүрлүк жар издедим. Зыйнат кимге келди деп ойлойсуздар, урматтуу? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Менде мага бир табышмак болгон нерсе бар да, ошо эфир, эң биринчи эфирден баштап эле ойлонуп жүрөм да. Бизде бир аябай татыктуу Бизде аябай татыктуу, менин оюм боюнча бир мырза бар. Бабур мырза дегенчи, медик. Талапкерлер аябай көп келет деп ойлогом бул мырзага. Анан негедир келбеди азыркыга чейин. Бирок бул айым өтүп баратып туруп, көз менен сонун бир карап койду. Ошого ойлонуп калдым, ошо Бабур мырзага келдиби. Бабур жөнүндө катуу ойлонуп турсуз, Саламатсызбы, куш келипсиз. Саламатсызбы, куш келипсиз. Зыйнат айым, Ооба. Ошо бул Бексултан. Бексултан мырзанын сөзүнө толук кошулам, анткени бул жактан өтүп баратып, бул тарапта аябай башкача карап өттү да. Бабур мырзаныбы же Нурсултандыбы билбей калдым. Ушул экөөнүн бирөөсүнө деп ойлоймун. Нурсултанды образдан чыгаргалайм. Саламатсыздарбы? Мен ойлойм, Нурсултанга окшойт депчи, анткени Нурсултанга ушундай миниатюрный тыпыйган кыздар жактырат да. Миниатюрный. Менин оюм боюнча Нурланга или Нурсултанга келди. Как раз ошол эки мырзанын талаптарына жакшы жарашат. Менимче Бабурга келди го. 100%. Эми турмушка чыккан эмессиз, Жок. Менин оюмча дагы негизи Нурсултан мырзага таластык айымдар көп келет да. Аны ойлоп атам, Нурсултан мырзага эле келди го деп. Менин оюм боюнча дагы бул жакта эки вариант. Болот мырза же Нурсултан мырзага. Балким Москвадан бери Болот мырза келет атат ошо. Балким Зыйнат, сиз ал мырзаны кичине сүрөттөп туруп атын айтып койсоңуз болот. Макул, айтайын.
Ал мырзаны мен эфирден көрдүм. Сырткы келбетин, жүргөн турганын жактырдым десем болот. Сүйлөгөн сөздөрү орундуу. Жана көздөрүндө жылдыз бар экен. Көңүлүм болду. Эми бул жакка келип, бардык нерсени өзүнөн угуп, жакындан таанышкым келет. Аты ким? Нурсултан. Бияка учуп. Сиз жа кыздарды мактагандай эле мактап койдук го. Көздөрүндө жылдыз бар экен деп. Ачкыңызды чечип отуруңузчу эмне? Көзүңүздү көрөй, ичинде жылдыз барбы экен көзүндө? Саламатсызбы? Атыңыз ким дедиңиз? Зыйнат. Зыйнат, Рахмат мени таандап келгениңизге. Өзүңүз жөнүндө айта кетпейсизби? Канча бир туугансыз? Эмне жумушкам дедиз, ошону укпай калдым да. Канча акча табасыз? Мен Таластан болом, 5 бир тууганмын. Ата-энем Таласта, мен бул жакта бир тууган эжемдин үйүндө, ушул жакта окудум, бүтүрдүм. Азыр ошол биринчи максатта мен турмушка татыктуу адам издөөдөмүн. Туура эле келип турсуз. Өзүңүздүн келечектеги күйөөңүз катары айта кетпейсизби? Кандай көрөсүз? Эмнелерге, кандай талаптарына макул болосуз, кандайларга макул болбойсуз? Келечекте күйөөмдү чечкиндүү, көп нерсени чече алган, характери оор басырыктуу, орундуу сүйлөгөн, мени сыйлаган жана ар дайым мени колдой турган болсо, мен ошондой татыктуу, ошондой күйөөнү, ошондой көрө алам элестетип. Катышууларда суроо барбы? Нурсултан мага үйдө отурган мени уккан айым керек деп айтканда, сиз кийин турмушка чыксаңыз үйдө отурасызбы? Үйдө отуруп калуу бул бир аз туура эмесирээк деп ойлойм. Анткени аял киши көп нерсени күйөөсүнөн күтүп отуруп калбастан, өзү аракет кылып ошол нерсеге бир нерсе менен алек болгону туура деп ойлойм кыз кишинин. Эгер күйөөң ошол нерсеге макулдугун берип, сени колдой турган болсо, анда ал кыз кишинин дагы бир нерсе кылганы туура деп ойлойм. Сиз кандай дейсиз буга? Буга сиз кандай дейсиз? Үйдө бир нерсе айта кетейин. Үйдө отуруп калуунун деле бул өзүнүн убактысы келет. Балалуу болосуң, например, балдарың тарбия беришиң керек, карашың керек. Ошол убактарда вот үйдө отурушуң керек болот. Бардык нерсенин убактысы болот да. Мен деле айымда эми үйдө отуруп койбойм. Эми фокус өзүнүн хоббиси болсо, же какой-то интернет жумушу, же какой-то бир бизнес болсо, мындай кенен эле убакыт берип, эгер ошолсо жакса иштейби депчи. Анан мисалы так оюндан кетип калды. Толкунданмаңыз. Өзүңө кел Нурсултан. Жок, алдан эмес, просто кичине түндө уктабай калып кыйналып атам азыр. Сиз Гүлайым айым айтат, Нурсултан мырза, сиз Гүлайым менен ошол үчүн мамилеңизди токтотподуңуз беле? Кызганып атам, үйдө отурса экен деп. А бул айым иштеп калса кандай көрөсүз? Өзүнүн хоббиси менен азыр иштебейт экен же кандай болот ошо? Ошону айта кетиңизчи. Ушу өзүнүн мындай бизнеси же какой-то хоббиси болсо, эми уруксат эле берем. Бирок мен эч качан өзүмдүн келинимди мындай наемный жумушта иштетпейм да. Бирөөнүн колун иштетип какой-то бир зарплатага. Только өзүңүз ачып бересиз бизнести. Өзүм ачып же өзүмдүн какой-то бир хоббиси болсо. Эми Гүлайымдыкы деген ал ырчылык болуп атпайбы? Ошого кызгануу болуп калды окшойт, ошого чыдай албайм депчи. Сиз ырчы эмессизби? Жок. Актриса. Жок. Мен негизи Нурсултан айтып атпайбы, өзүнүн бизнеси болсо.
Ал бизнес болсо анын алдында кол алдында бирөөлөр иштейт да. Аларга кандай карайсыз? Ал бизнести өзү жалгыз иштебейт да. Кишилер болот, иштегендер болот. Бизнес дегенде эми кандай айтсам, мындай чакан бизнес болсо, же интернет. Нурсултан аябай кыйнадык го бурчка такап. Сиз даярсызбы чайга чыкканга? Сиз эки жокко даяр болуп келесизби? Ооба. Кечиресиз, бирок менин ответим жок. Чыга албайм. Себебин айтып коюңуз. Эми себеби кандай айтсам, Гулямен да өзүм кандай айтсам, мындай вкусума келбеди деп айта кетсем болот. Нурсултан, сиз Гуля менен дагы деле сүйлөшүп жүргөнүңүздү эле айта кетесизби? Мамилеңизди токтотуп, азыр до сих пор Гуля менен сүйлөшүп жүргөнүңүздү. Гуля экөөбүз мындай официально бүткөн. Сүйлөшсөк, как тааныш катары эле сүйлөшүп коебуз, эми бир жардам керек болсо эле, так мындай кыз жигит мамилеси жок. Бизде негизи ар бир талапкерге мындай мүмкүнчүлүк берүү бар да, балким бул сиздин жолуңуз бой көтөргөн сыяктуу болгон жокпу? Бой көтөргөн сыяктуу болгон жокпу? Эми андай деле эмес, мен деле талапкердин мындай талапкер нээси туура эмес келип атат? Келген рахмат айтып атам. Жок, мисалы сиз талапкер менен жолуккан да жоксуз, чай ичкен да жоксуз, эчтеке кылган жоксуз, анан жөн эле жоктоп койдуңуз да. Мен таң калып атам да. Бизде андай болбойт да. Бир да талапкер менен, ар бир келген талапкер менен жок дегенде бир жолу чайга чыгыш керек, анан айтыш керек да жолун. Мен деле кандай талапкердин убактысын алгым жок да, мен үмүт берейин. Жок, бизде деген мындай эреже деген бар да, талапкер менен чайга чыгуу деген. Мен туура кабыл алам. Если адам мага туура келбесе, мен да ушул ответти бермекмин да. Жөн эле барып чайга чыгып убактын кетирип, ал нерсе да туура эмес. Ошондуктан туура эле кабыл алам. Биздин Нурсултан демек даяр эмес окшойт мамилеге, аракет да кылбайт окшойт, жөн эле отурат окшойт, бул жерде. Жок, андай эмес, мен өзүм айта кеттим го, өзүмдүн мындай көз карашымды. Эми ар ким ой ар кандай да. Жок, сиз даяр эмес окшойсуз, жөн эле отурган окшойсуз ушул жерде. Биз байкап атырбыз да сиздичи. Жөн эле биз бир местан эле ал эле. Мындай эми бул жерде биз мамиле менен күрөшкөнү келдик да, мисалы бул айымга деле келиш жеңил болгон жок да. Бул канча деген курбанчылык кылып өзүнүн убактысын, мейли элине десин, бирок мен бактым үчүн күрөшөйүн деп кадам таштап келип атат да. Анан сиз деген мындай бул жерде отуруп дагы убакыт бөлгүңүз келген жок да. Ошондо кандай болуп калды бул жагы я? Эми бир жолу эле чыкпайм деп койгон эле, чыкпай койсом эле кандай десем, мен мамилеге даяр эмес экенин албетте. Буга кандай дейсиздер, мисалы катышуучулар? Бирок бир эркек катары чыгып келип койсоң жакшы болмок, Нурсу. Үмүт бербей эле ошол жерден тарс-тарс сүйлөшүп эле анан кайра келип бүтүрүп койсоң жакшы болмок да. Кыз баары бир кыз да көңүлү бар да. Эми уже азыр айтып койгондон кийин Эсен мырза, ооба, кыз деле кабыл алды го. Жакшынакай эле. Ошон үчүн. Эми азыр уже айтып койгондон кийин уже мисалы мен көңүлүм жок деп кызга деле мисалы азыр чыкса деле неудобно да, билет уже аягы эмне менен бүтөт. Мен деле мисалы биринчи талапкер менен из уважения чыктым, бирок мен деле түшүнгөм да, мындай дальше уже сүйлөшө албайбыз. Анын убактысын албай, талапкердин убактысын албай. Зейнет айым, сизге мындай суроо, план Б жок белесиз да? Якта мырзалардан бир карап көрсөңүз деген. Сизге татыктуураак балким бирөө бар. Аны мырзалар ойлонуш керек да, анычы. Айым жөн гана таанышуу үчүн келди. Эч кандай нерсе жактыруу деле сүйүп калып болгон жок, жөн эле сырттан карап жактыруу үчүн. Ошон үчүн бул жактан мырзалар, балким чайга чакырам деген мырзалар болсо, албетте бул таанышуу. Мүмкүнчүлүк бар ар бир мырзада. Саламатсызбы? Зейнет айым, кош келиптирсиз. Анан ушундай көрүнүш болуп атканда мен абдан жаман болуп жатам негизичи. Анан менин оюм боюнча эгерде мага айым келсе, мен жок дебей чайга чыгып келмекмин да негизичи. Биякта деле татыктуу балдар деле отурат, мындай турмуш курам деп даяр. Негедир не фартит да бизгечи.
мындайча айтканда. Анан кийин мен деле чакырмакмын, бирок возраст туура келбей калат экен. 23 жашта дедиңизби? Ооба. 23 жашта экен. Сиз канчадасыз? Мен 34-төмүн. Возраст деле балким эми турмуш курган да мырзанын 2 баласы бар, ошон үчүн баягы ошону айта албай атса керек ачык, Балким мырзалар ойлонуп көрө бересиздер, азыр мен редактор менен сүйлөшүп келейинчи. Албетте бул таанышуу. Бизде эми долбоор мындай да, бул мамилеге даяр болуш үчүн эле адам баягы мамиленин үстүнөн иштеш керек да. Бизде мамилеге даяр эместерди биз эфирден кетиргенге милдеттүүбүз да. Анткени ким аракетине жараша ошол эфирде калат. Ал эми Зыйнатты мен ойлоп атам, азыр бул жакта миңдеген мырзалар карап турат депчи. Биз редакция менен кыска убакыт аралыгында чечтик. Негизи Нурсултан мырза ушул убакка чейин бизде эфирде отуруп келдиңиз, бирок биздин таң калтырган нерсе ушул сиздин жоогуңузга биз аябай капа болдук да. Анткени эч ким кыйнабайт бул жерде, билебиз. Эч ким кыйнап сүйлөштүргөн эмес, бирок таанышуу, мамиле, жолугушуу, талапкер менен чайга чыгуу деген нерсе бар бизде. Анан эми Нурсултан мырзанын өзүндө кызык жок болсо, аракети жок болсо, айым мындай жакшынакай айым келип атса да ушул айымга да убакыт берип, мындай убакыт бөлгүсү келбесе, анда эмнеге отурат эфирде деген суроо жаралып атат да баарыбызгачы. Ошон үчүн биз не демекчүбүз? Ар кандай болот, бул ошон үчүн реалити долбоор. Нурсултан мырза сиз да туура түшүнүшүңүз керек. Биз чындап үйлөнүү мамилеге даярларды биз могул жерге алып отургузушубуз керек. Анткени эшикте кастингде миңдеген адамдар келет. Ошонун арасынан тандап биз сизди алганбыз да. Ошон үчүн сиз да туура түшүнүшүңүз керек. Демек сиз мамилеге даяр эмес экенсиз. Ошон үчүн биз сизге эс алуу беребиз. Качан мамилеге даяр болгондо биздин редакция менен байланышасыз. Ал эми биз Зыйнат ушунча чечим чыгарып келгенден кийин бул айымга дагы биз өзүнүн түбөлүктүү жарын таап бергенге биз да милдеттүү болуп калдык. Анткени бир дагы талапкер келип айткан эмес, мен окууну бүттүм, эми турмуш курганга өзүм жарымды издейм депчи. Талапкерлер келгенде албетте мындай чечкиндүү келчү эмес, көбүнчө талапкер кыз келип, мырза келип таанышып көрөйүн дедим депчи. Бирок биз бул айымды карап түшүнүп отурабыз. Демек бул айым өзүнүн жарын чындап тапкысы келет. Ошон үчүн Зыйнат биз редакция менен сүйлөштүк. Сиз макулдугуңузду берсеңиз, биз сизди катышуучу кылып алып, сырттан сиздин бактыңызды тапканга аракет кылсак. Нурсултан мырза, сизди биз эфирден кетпейбиз. Болгону гана бир жума ойлонуп келиңизчи, жакшыраак, Мен бул эфирге эмнеге келдим? Мага өзү аял керекпи же азыр жумуш керекпи, карьера керекпи? Ошол нерсени ойлонуп келгенден кийин аны редакция менен байланышасыз. Азыр орунтардан орун алып бериңиздер. Анда куттуктайбыз биздин жаңы катышуучубузду. Ал эми кийинки талапкер мырза Кайырбек мырзаны кол чабуулар менен тосуп алалы. Assalamu alaikum. Hoş gelipsiz. Жақсы келип алдыңызбы? Келиңиз. Биздин мырза атайын гүл дүкөнгө токтоп, көңүлүн буруп, колуна букет алып келип отурат. Кимге келди, Кимге келди? Кимге келди? Ай. Келиңиздер. Ассаламу алейкум, Кайырбек мырза. Куш келипсиз. Хош келдик. Канча жаштасыз? Өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетиңиз, кайсы жактан болосуз? Мен өзүм Нарын областынын Кочкор районунан болом. 1985 жылкы. Турмуш курдуңуз беле? 85 жылкы. Үйлөнгөн эмесмин. Бир да жолу турмуш курган эмессиз? Жок. Сүйлөшкөн кызыңыз бар беле? Жок. Акыркы сүйүү? Акыркы сүйүү болгон эми азыр. Канча жыл мурда? Көп эле болуп калды. Көп эле болуп калды, Үйлөнбөй жүргөнүңүздүн себеби эмне болду, Кайырбек? Үйлөнбөй жүргөнүн себеби ар кандай. Эмне жумуш кылам дедиңиз? Мен өзүм охранада иштейбиз да. Охранада иштейсиз. Бишкекте турасыз? Ооба, Бишкекте турам. Ал айымдын эмнесин жактырып келдиңиз? Ал айымдын биринчи көргөндө эле жактырдым. Айтмакчы, бетке айткандыгы, түзмө түз айткандыгы да. Плюс деген кандай айтсам.
Эми Жакты кыскасы. жакты да. Келиңиз. Бир эле айым калып атат, билбейм, Гүлнара айым деп ойлойм. Башка оюм деле жок. Если вдруг Гүлнара айым болуп калса, сонун айым, рекомендую моя любовь к ней. Саламатсыздарбы, кош келипсиңер. Бетке айткан десе, Сымбат айымга келди го деп ойлоп атам мен. Түшүнбөй калдым сурооңузга, болбой калды. Ал түшүнбөй эле коюңуз жакшы го дейм. Акырын сүйлөп атабы. Саламатсызбы, кош келипсиз. Возрастка карасам, бул жерде менин оюмча Гүлнара айымга келди деп ойлоймун. Кимге келдиңиз? Жаш айырмачылыгы окшош болот эт. Кимге? Азырынча сыр боюнча калат го дейм. Эртең айтасызбы? Бираз убакыт. Бизде конкретно бетке айткан бул Сымбат да. Гүлнара айымга келдик. Туруп келиңиз. Дождалась. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиптирсиз. Жакшылап укпай калдым. Канчада дедиңиз? 40та. Жаш, сиз канчада? Аябай жаш көрүнөсүз. Сизге 36да беле жашыңыз? 38ге чыктым. 38. Сонун экен жаш айырмачылык. Мырза, сырткы көрүнүштөн караңыз, бою узун, келбеттүү, өзүң каранып жүргөнү, костюм-шумду кийип. Нарындык еще дейм. Нарындыктын дедиңиз, Нарын каядан? Кочкордон. Кочкорлук туугандарыбызга ысык салам. Кочкор шаарына, Бир-эки күн мурун бир кызымды баккан эже бар да, анын тамаша айтып койгомда нарынга тием такайда. Экөөңүздөр сырттан сүйлөштүңүздөр беле мурда? Жок, жөн эле ниет кылып коюптурсуз, Апа дейм да, ошол апашкага жөн эле мындай шутка айтып койгом да. Нарынга тием, нарынга сиз менен апам нарында жашайт да, баккан апамчы, кызымды баккан. Апашка, сиз мен дагы бир бала төрөйм, нарынга барам. Ошол именно сиз артыңыздан нарынга барып төрөйм, дагы бир бала багып бересизби деп тамашалап койгом. Ну, это просто. А так приятно познакомиться. Взаимно. Орусча билесиз баки, Кызыңыздар көп орусча сүйлөйт да. Не демекчүбүз? Мен ойлоп атам, бул жерде көп деле сөздүн кереги жок го деп, Кайырбек мырза, көрдүңүз биздин бийкешти, татынакай, жылдыздуу, сулуу. Сиздин да жакшы, Кудайга шүгүр, боюңуз узун экен да. Эми ашып кетпесеңиз да тең болушуңуз мүмкүн, боюңузчу. Анда биз... Можно бир суроо берсем? Сиз бияка келер алдынан мындай өзүңүзгө ойлодуңуз да, мен окшошмун экен, сиз оюңуз менен? Интересно вот это. Мындай видеодогудай экен. Ожидание реальность дейт го. Окшош. Сападайт. Өзүңүздү романтик менен элестетесизби? Романтик десем анча деле эмес да. Средний. Средний. Мындай зеригиштүү эмессизби? Зеригиштүү эмесмин. Кызыктуу адамсызбы? Кызыктуу. Демек анда туура келдиңиз. Биз анда мейли айланайын, мейли чыгыңыздар. Талапкерлердин саны күнгө өсүүдө. Анткени жакында бизде 5-чи сезон аяктайт. Ошондуктан сиз дагы да талапкер болуп келем. Бул жака өзүмдүн бактымды тапкым келет десеңиз, биздин алдыда турган редакциянын номерлери менен байланышып, сөзсүз түрдө талапкер болуп келиңиздер. Бүгүн өзгөчө биз күтпөгөн жаңылыктар, биз күтпөгөн бурулуштар, эки жолго түшкөн эки жаш, кайрадан кошулган, сырттан келген талапкерлер катышуучу болуп, чыныгы реалити долбоор экенин биз сиздерге тастыктап келе жатабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, ар бириңиздердин колдооңуздар менен, ар бириңиздердин жардамыңыздар менен биз ар дайым сиздерге кызматыбызды
ишти кылып берет. Биз жолуктук долбоору бул ар бир кыргыз жигиттин мырзаны биз бактылуу кылганга жана үйлөндүргөнгө чоң себеп болуп келебиз десек болот. Ал эми ар дайым бизди колдоп келген биздин демөөрчүбүз бул чемпион чайына кол чаап коелу. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Сиздер менен болгон биз жолуктук долбоордун негиздөөчүлөрүнүн бири жана алып баруучусу Канат Шабданбеков болду. Эртең жума 20:30 көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Жашоо экен да, сүйүү экен, тагдыр экен. Дем кээде биз ойлойбуз, ушул адам эки бири-бирине өтө туура келет депчи. Бирок биз ойлогон нерсе болбой калат да, экөө туура келбей, экөө эки жалга кетип калат. Ошондуктан бул тагдыр, бул жашоо, бул сүйүү, бул чыныгы реалити долбоор.